Жалал Абад облусунун жалпы аянты 32.418 км квадрат, халкынын саны 1.286.147 адам. Облус 733 чакырым аралыкта коңшу өлкө менен чектешет. Халктын басымдуу бөлүгү дыйканчылык жана мал чарбачылыгы менен алектенет. Жалал Абад облусунда уурдалган малдардын көпчүлүгү жайыктарда кароосуз калган. Ошондой эле чек ара тилкесине жакын аймактардан жоголгон малдардын саны да арыгын болгон. 2022 жылдын 11 айы ичинде Жалал Абад облусунун аймагында 152 мал уурлук фактылары катталып, 84 кылмыштын бети ачылып, ачылуу пайызы 55,2% түзгөн. Бул фактыларды катталган жерине бөлүп караганда сарайлардан 46 факты, жайлоо жана талаалардан 93 факты, башка жерлерден 13 факты. Ошондой эле убактысы боюнча алып караганда түнкү убакытта 133 факты, күндүзгү убакытта 19 факты катталган. 11 ай ичинде облус аймагында жалпы 381 баш мал уурдалып, алардын 151 башы кайтарылып берилген. Түрү боюнча алып караганда 186 ири мүйүздүүлөр уурдалып, 71 кайтарылган, 48 жылкылар уурдалып, 12 кайтарылган, 147 кой эчкилер уурдалып, 68 кайтарылган. Үстүбүздөгү жылдын 11 айында облус аймагында мал уурлук кылмыштарын жасаган 68 адам кармалып, 23 адам убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Ал эми 45 атуу сот органдары тарабынан үй камагына чыгарылган. Мал уурлук боюнча кармалган 68 атуулдардын ичинен 40 адамдан турган 18 кылмыштуу топ кармалган. Алар 54 мал уурлук фактыларын жасашкан. Милиция тарабынан жалпы уурлуктардын алдын алуу максатында 8 жолу мал уурдоо аталышындагы ыкчам алдын алуу иш-чарасы өткөрүлдү. Белгилей кетсек, облус аймагында 361 миңден ашуун бодо мал, 1.364 миңден ашуун кой эчке, 88 миңден ашуун жылкы, 1.171 миңден ашуун үй канаттуулары бар. Мал уурлуктары боюнча кылмыштарды иликтегенде көпчүлүгү жайыттардан уурдалгандыгы такталган. Башкача айтканда, кылмышкерлер үчүн кароосуз калган мал жандыктарын уурдоо оңой жолго турган. Кылмыштуу топтор жайлоодон, жаз, күз мезгилдеринде жакынкы талааларда жайылган малдарды көбүрөөк уурдашкан. Ошондуктан урматтуу жарандар, өз малыңыздарды кароосуз калтырбай көзөмөлгө алып туруңуздар. Мал чарбачылыгы менен алектенгендер сарайларга кулпу жана видео камераларды коюңуздар. Кылмыштуулукту баарыбыз бирге жеңебиз.